Андан кийин хадисибизге келе турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат бизге. Эмне деп сөзүнүн башында айтып атат? Ат-тухуру шатрул иман деди. Тазалык ыймандын тең жарымы деди. Эгерде биз ыйманды экиге бөлүп түшүнө турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, ошол эки бөлүктүн бир бөлүгү бул тазалык. Бул тазалык деген сөздүн мааниси кандай, урматтуу мусулман бир туугандар? Алымдар эскеришет. Бул жердеги Наби саллаллаху алейхи ва салламдын тазалык ыймандын жарымы деген сөзүнүн эки мааниси бар дешет. Же болбосо түшүндүрүшкөндө эки маанини эскеришкен. Биринчиси, тазалык дегенде жанакы биз түшүнүп турган жунуп абалдан тазалануу, даарат алуу, же болбосо даарат ала албаган болсо таяммум кылуу намаз үчүн. Ушул тазалык дешкен. Ушул тазалык, башкача айтканда, даараттуу болуу, даарат алуу ыймандын жарымы дешкен. Эми бул жерден ыймандын жарымы дегенде кандайча ыймандын жарымы болот? Даарат алуу, даараттуу болуу, гусул алуу дегенде, бул жердеги ыйман сөзүнүн мааниси дешет, ушул сөзгө, ушул түшүндүрмөгө караганда, бул намаз деген маани дешет. Ыймандын жарымы деп айтып турганда, намаздын жарымы деген маани дешет. Анткени дааратсыз баарыбызга белгилүү намаз болбойт. Дааратсыз намаз болуп эсептелбейт. Кабыл дагы болбойт. Демек, намаз кабыл болуш үчүн, намазыбыз намаз болуп эсептелиш үчүн, урматтуу мусулман бир туугандар, даарат шарт болот. Эми ушул жагынан караганда, ошол намаз үчүн даарат алуу бул ошол ыймандын жарымы. Башкача айтканда, намаздын тең жарымы, бир бөлүгү деген мааниде. Бул ушул азыркы пайгамбарыбыздын тазалык ыймандын жарымы деген сөзүнүн биринчи мааниси.